Бүгүнкү статистикага ылайык соңку бир күндүн ичинде коронавирус жуктурган 24 адам каза болду. Алардын 3-өө дарыгер. Бул туурасында коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынан билдиришти. Саламаттык сактоо министрлиги буга чейин 8 медицина кызматкери каза болгонун кабарлаган. Расмий эмес эсеп боюнча кайтыш болгондордун саны 60ка чукулдады. Өкмөттүн чечимине ылайык вирус жуккан медицина кызматкерлерине 200 000 сом, каза болгондоруна 1 миллион сом компенсация төлөнүп берилиши керек. Жалпысынан марттан бери коронавирус жуктуруп каза тапкандардын саны 1301ге жетти. Мэриянын билдирмесине ылайык Бишкекте оору басаңдап, күндүзгү стационарларга кайрылгандардын саны азая баштады. Өткөн суткада Кыргызстан боюнча коронавирустан 817 киши айыккан. Ал эми кечээден бери бейтаптардын саны 27ге кыскарган. Саламаттык сактоо министрлиги учурда Бишкектеги ооруканаларда 1400 бош орун бар экендигин билдиришти. Премьер-министр Кубатбек Бороновдун буйругуна ылайык Балбак Төлөбаев өкмөттүн Ысык көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалды. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди. Премьер-министрдин дагы бир буйругу менен буга чейин өкмөттүн Ысык көл облусундагы өкүлү болуп иштеп келген Акылбек Осмоналиев ээлеген кызматынан бошотулуп, өкмөттүн аппарат жетекчисинин биринчи орун басары болуп дайындалды. Буга чейин өкмөттүн аппарат жетекчисинин биринчи орун басары болуп Болот Жунусов иштеп келген. Ал тууралуу өкмөт маалымат тарата элек. Балбак Төлөбаев 2018 жылдын август айынан бери Бишкек мэриясынын аппаратын жетектеп келе жаткан. Ага чейин Аю холдинг ишканасынын вице-президенти болуп иштеген. Акылбек Осмоналиев өкмөттүн Ысык көл облусундагы өкүлү болуп 2018 жылдын август айында дайындалган. Жогорку окуу жайларга тапшыруунун биринчи турунда 10.927 абитуриент окууга өттү. Онлайн кабыл алуунун биринчи турунда абитуриент онлайн системасына 30.173 талон келип түшкөн. Бюджеттик орунга 12.121, акы төлөп окууга 18.052 талон тапшырылды. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык системадагы 64 жогорку окуу жай тарабынан 17.694 абитуриент кабыл алууга сунушталды. Анын ичинен 10.927 абитуриент тандаган окуу жай жана адистиги боюнча билим алуу ниетин тастыктады. Анын 2301-и бюджеттик орундарда, 8626-сы келишимдик негизде билим ала алат. Жогорку окуу жайларга кабыл алуунун өтүнмөлөрүн тапшыруунун экинчи туру 27-29 июлда саат 14:00 чейин, ал эми 3-чү туру 3-5 августта саат 14:00 чейин болот. Эске сала кетсек, ар бир тур аяктагандан кийин 3 күндүн ичинде кабыл алууга сунушталган абитуриенттер жогорку окуу жайларга окуу каалоосун тастыктоосу зарыл.